Ассалаумалейкум, урматтуу туугандар. Менин аты жөнүм Карымшак Мухаммед. KG недвижимостьтин Новосибирск филиалында иш алып барам. Салам мекендештер, атым Роза, KG недвижимость компаниясынын Новосибирск филиалында иштейм. Бүгүн бизде өзгөчө күн, анткени сделкабызды ийгиликтүү аяктап, ушинтип кардарларыбыздын сыйын дагы көрүп, азыр сиздер менен бөлүшүп отурабыз. Эми кардарларыбызды сиздер менен тааныштырып, үйдү эмне үчүн Новосибирск шаарынан алып атышат, негизи эле үй алуу процесси кандай болот, биздин агентство жөнүндө өздөрүнүн ойлорун билиш үчүн кардарыбызга суроо узатабыз. Биринчиден кардарыбызды куттуктап кетем. Бүгүн эми сделка процесси бүттү. Кудай буюрса үйлүү болуп отурасыздар. Россия жергесинде үйлүү болуп отурасыңар. Негизи ошо кайсы жерде иштесеңер, ошол жерден үй алыш керек да. Ошол эң туура чечим. Ушундай чечимге кандай келип калышты, ошолор жөнүндө өзүңөрдү тааныштырып, биздин катталуучулар, үй алгандар, үй алам деп жүргөндөр, ниет кылып жүргөндөр көп, аты жөнүңөрдү айтып, Новосибирск шаарынан эмне үчүн үй алууну чечтиңер? Абдрахман, Кыргызстандан боломун. Салам мекендештер, аты жөнүм Элмира. Баткен областы Лелек районунун болом. Почти 20 жылдан бери. Карындашым Роза менен укам Мухаммадга ушунчалык рахмат. Анан Сибирден үй алып алышка аракет кылып жардам берди. Буларга миң ыраазымын. Жердештер кимден ким үй ала турган болсо, ушу Кыргызстандын немесиге мына Роза карындашым Мухаммадга обращение кыла бергиле. Колунан келгенче жардам кылып, өзүңө сиздер кыйналбайсыздар. Булар полный немелерди, документтерди туулап, полный ишиңиздерди туулап берет. Үйлөрдү таап, квартиралардын. Туугандар, эгерде сиздер дагы ушинтип Абдрахман агабызга окшош квартира алган болсоңуздар, KG недвижимость сиздердин кызматыңызда. Иштейм Россияда. Новосибирге келгенибизге 10 жылдай болуп калды. Самарежен эмесине проектине 2 жылдан бери көрсөтөм. Анан Новосибирди эмне үчүн тандадык биз? Биз Новосибирде элдери жакшы мамилеси, тынч. Абасы дагы башкача. Анан Кыргызстанга жакын, бир жагынан. Эми ушул жерде туруктуу иштеп жашайсыңар, ошондуктан дагы кайсы жерде иштегендерде, ошол жерде үйүң болсо, кенен жүрөсүңөр, биринчиден регистрация маселеси чечилет. Эми KG недвижимость компаниясын биринчи жолу кайсы жерден көрүп, эмне үчүн биздин агентствону тандадыңар? KG недвижимостьти мен YouTube'дан көргөмүн, Самарежен эмесин биринчи жолу. Андан мурда биз ушул жерде орустардын өзүнүн агентствосуна кайрылганбыз. Алмал доставкага эми 9% эле ушундай эле. Анан кийин эле Самарежени YouTube'дан карап, негедир жакты. Өзүбүздүн кыргыздардын эмеси турганда неге мен орустарга барам деп. Значит, башка агентствого кайрылган жоксуңар? Самарежени күзөтүп жүрүп, анан группанан сени таап алып, сага жаза баштадым. Ошо. Эң жакшы, алган үйүңөр берекелүү болсун. Көп жакшылыктарды, той топурларды өткөрүп жүрө бергиле. Жана биздин кызматка мындай канааттандырарлык болдубу кызмат? Үй алуу процессинде кандай кыйынчылыктар болду? Ошо бөлүшүп кетсеңиз. Ой, бизге эч кандай кыйынчылык деле болгон жок. Силерге чоң рахмат. KG недвижимость Самарежен командасына чоң рахмат айтам. Ишиңерге ийгилик силердин дагы. Биринчи үй алуу негизи демилгени ким көтөрдү үй бүлөдө? Мен. Аял киши сөзсүз түрдө өзүнүн кухнясы, өзүнүн мындай кенен кесир басып турганга үй туракчайы болсо, бул эң сонун. Анда ошол үй алууда негизи качан быйыл эле жаралды үй алуу деген мындай каалоо же буга чейин болуп кеткен? Биз былтыр эле аракет кылып баштаганда, себеби мен өзүмдүн туугандарым да каршы болгон. Албай эле койгула, Россиядан кыргыз жарандарына биринчиден бербейт. Силер Россия жараны эмессиңер деп
анан ээде эле ошо менен калып кеткен. Анан быйыл дагы эмне кылабыз, алабызбы деп күйөөм менен макулдашып, күйөөмө дагы жакты, анан экөөбүз макулдашып алганга туура келди. Эмне айтып кетем, бул Элмира көз 23-жылдан бери таанышпыз. Себеби биздин Новосибирск филиалы ачылгандан кийин эле мага WhatsAppка жазып өзү кайрылган, бирок эми ошо күн келип, Кудай буйруган күн эми келди окшойт. Ошо ар бир нерсе өзү убакыт сааты болгондо анан бүтөт экен да. Ошон үчүн 2 жылдын ичинде мындайча айтканда бизди ар жактан сынап, карап туруп, ким үй алып атат, ушундай үй алгандардын видеолорун көрүп жүрүптүр. Ошентип акыры чечимге келип, Кудай буйруса бүгүн эми үй алууда процессте сделкасы болуп өттү. Ачкычын жакынкы күндөрдө алабыз. Эми одобренияны канча күттүк? Одобренияны аз эле болду го. Канча болду? Мен точно билбейм эми числосун. Март айында документтер баары даяр. Негизи январь айында кайрылдыңар, договор түздүк. Документтерин бүтүп, одобрение 10 күндө келди. Андан кийин бардык үй алуу процесси. Негизи канча үй көрдүңөр? Ошо үйдү канча үй көрүп, ошо үйдү Көп эле үй көрдүк. 10дон ашык көрдүк. бул үйдү эмнеси менен жактырдың? Билбейм, киргенде эле биринчиден жарык, экинчиден ремонт аябай жакты. Анан үчүнчүдөн комнаталары отдельно. Үй алганда ачкычын алганда да бөлүшөбүз. Себеби бул планировкасы аябай уникальный экен. Көбүнчө 5 этаждуу үйлөрдө планировкасы мындай кирген чыган башкача болот. Бул деген киргенде мындай планировкасы аябай жагымдуу. Ремонту сонун, таза бүткөн ремонт. Ошо кирип эле жашап, Кудай буйруса ипотека төлөп 1-2 жылда ипотеканы жаап коеюн деген ниет менен алып атышат. Ийгилик каалап коелу жумуштарына. Биринчиден дайыма кирешиңер көп боло берсин. Үй алгандан кийин дагы киреше мындан да көбөйөт. Себеби уже бөлүп баштайсыңар. Бул ипотека төлөш керек, ушунча кылыш керек, канча акча топтош керек. Ошо тапкан тукканыңарга береке берсин Кудайым. Ошо өзүңүн ниетиңерге жетип 1-2 жылда эле жаап ипотеканы төлөп бүттүк деп дагы видео чыгарып калалы. Жакынкы күндөрдө үй алган, ачкыч алганда дагы бөлүшөбүз. Сатуучулар дагы аябай жакшы адамдар экен, өзүңөргө окшоп. Ушундай сонун адамдар менен сделканы өткөрдү. Кудай буйруса баарыңарга ийгилик. Ипотека алууда эч кандай коркпош керек. Ушул жакта 20 жылга, 25 жылга калып калам деп. Себеби ипотеканы канчалык тез төлөп бүтсө, ошончолук переплата, то есть ашыкча банкка төлөгөн аз болот. Ошо үй алышыңар менен куттуктайм. Мен азыр ушул моменттен пайдаланып дагы бир ыраазычылык билдирип кетейин. Москвада бир тууган акем бар, Сагынбай деген. Өтө чоң поддержка кылды. Ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик каалайм. Балдардын бактыга, жеңемдин бактыга башы аман болсун. Бизге эң чоң поддержка көрсөттү. Сагынбайга сазаемчик болуп берди силерге үчүн. Ооба. Үйүңүздөр берекелүү, ак косоңуздар ар дайым ушинтип жарык чачып, ошол үйлөрдө той топурлар өткөзүп, Аллах таалам ошол үйдөн багыңыздарды ачсын, ар дайым ошол жакшылыктарга, той топурларда өткөзүп жүрүңүздөр. Мындайча айтканда, үйүңүздөр ургачсыздан болсун, багымда ойнала бериңиздер. Өтө кубанычтамын. KG недвижимостьке кайрылганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир ошол ниет максат тилектериңиздерди Аллахтан кабыл кылган болсун. Анан ошол жерде дастоктун жайнатып берген аманаттарыңыздар Аллах таала ыраазы болсун. Ден соолугуңуздар чын болсун. Иштериңиздер ийгиликтүү, тапкан туккандарыңыздар берекелүү болсун. Ар дайым ушинтип жүзү жарык, маанайыңыздар ачык, ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Уул кыздарыңыздан сый урматын көрүп, бактылуу семьяларыңыздан болуп жүрө бериңиздер. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.